Ана мына дагы бир маселе ушул бала бакчалар боюнча эле. Бүгүнкү күндө бала бакчалардын жетекчилеринин айлыгы канча сомдон? Канча сомдон алышат? Бала бакчалардын жетекчилеринин айлыгы канча сом? Бакчалардын жетекчилеринин айлыгы 12ден 15 миңге чейин. Рахмат, ушуну мен да сиздерге сунуштап кетет элем. Бала бакчанын директорлорунун айлыгы 12 миң сом деген бул аябай аз. Себеби жоопкерчилик өтө чоң да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө көтөрүш керек. Ана мына кечээ биз комитетте дагы бир маселени карап мен сунуш бердим эле. Мектептердин ремонтуна сиздер аябай жакшы сапаттуу материалдарды алып берип атасыздар. Краска, шотка, акиташ жана башка. Надира Сынташевна дагы сизге да сунуш бергенмин. Мына бүгүн министр өзүңүз да катышып отурасыз. Мугалимдерди ушул мектептин ремонтуна иштетпесеңиздер. Себеби алар бүгүнкү күндө ар бир эле мугалим уста эмес, алар мастер эмес. Ошол сиздердин сапаттуу материалыңыздар менен сапатсыз ремонттор жүрүп калып атат да. Ошон үчүн сиздерге сунуш ушул материалдарды бергенде ошол услугасын, устакысын дагы кошуп бериш керек да. Сиздерге сунуш. Кошту, киргизилди, кат кетти бардыгына. Рахмат жоң. Ушуну дагы бардык районулорго, гаранолорго жеткириш керек ушул маалыматтардычы. Ана мына азыр бизде мына жогорку кеңеште дагы иш кагаздары бүт кыргыз тилинде жүргүзүлүп атат. Мекеме ишканаларда бүт кыргыз тилинде жүргүзүлүп атат. Мектептерде дагы мына кыргыз класстары ачылып атат. Бүгүнкү күндө билим берип атасыздар кыргыз тилинде. Ошол эле убакта университеттерде орус тилинде сабак жүрүп атат да. Бул кандай болуп калат? Мектептен кыргызча окуп келсе, университетке келсе орусча болсо, алар тил маселесинен бир топ кыйынчылыктар жаралып атыптыр да. Ушул боюнча бир жооп берип койсоңуз. Тилди кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча принципиалдуу иштер аткарылып жатат. Конституциялык мыйзамды ишке ашыруу боюнча быйылтыр биринчи жолу мектеп бүтүрүүчүлөрдүн бардыгына орто киргиздик. Милдеттүү түрдө. Ал жакшы жыйынтыгын берди. Жогорку окуу жайы боюнча бул күн тартибиндеги маселе, бирок азыр өтүп кетет деп айта албайм. Анткени бул жерде адистик булар жеке гана биздин айрым адистиктер эл аралык баягы иштеп жаткандыгына байланыштуу проблемалар бар. Алар пай этапына өтөт, бирок биз мектептен тилди үйрөтүүнү күчөтүшүбүз керек. Атыгы жерден кайсы тилде окуганын өзү тандаш керек. Адистештирүүдө вуздардан айтып атат, терминологиялык кыйналган. Дурус Шашайна, сиз бир аз түшүнбөй калдыңыз окшойт. Жогорку окуу жайда окуту. Мектептерде мына кыргызча окутуп келатабыз. Анан биз жумушка киргенде кыргыз тилден экзамен, тесттерди тапшырып атабыз. Сиздерде вуздарда ал тилди макул англис тилин, немис тилин, француз, кытай тилдерин, орус тилдерин окусун. Бирок жалпы сабактардын баары орус тилинде жүргүзүлүп атат да. Ушуну бир көзөмөлдөсөңүздөр. Калган сабактарды дагы баарын кыргыз тилине өткөрүш керек да, мамлекеттик тилге өткөрүш керек. Менен сиздерге бир сунуш. Жарайт, кабыл. Андан сырткары мына мугалимдерге сиздерден 3400 дана ноутбук алып беребиз деп пландаштыргансыздар. Аны мына сиз да билесиз, Минфин да бүт баары билесиздер. Ошол эле убакта 192 дана ноутбук каракол алып бергенсиздер, калганы берилбей токтоп калыптыр. Ушуну сурап атышат да, качан бересиздер? Биз апробация жыйынтыгы бүтсө, бул жерде жана тиркемелердин баары кандай иштейт, скорость, мугалимдердин кайталанышы бардыгын бүткөндөн кийин где-то бир айдын ичинде толугу менен массовый тарата баштайбыз. Рахмат. Ана мына курулуштар боюнча мен дагы мына Минфинге, билим берүү министрине, Госстройго списоктарды бергенмин. Ушул Ноокат району боюнча быйылкы жылга канча мектеп, канча бала бакча кирди? Маалымат болсо берип койсоңуздар. Бүгүнкү күндө Ноокат району боюнча 22 мектеп, 16 бала бакча сунушталган, ал эми капремонтко 12 мектеп, 1 бала бакча сиздин катыңыздын негизинде сунушталган. Азыр эми менде аябай көп тизме бар. Эми анын арын бирин окуп бериштин кереги жок. Мына негизи мына курулуштарды ушул эң көйгөйүн, муктаждыгын сиздер аныктап туруп берген тизме Госстройго кириш керек да.
Азыр сиздердин тизмеңиздер башка, Гостройдун тизмеси башка, Минфиндин тизмеси башка, үчөөңүздөрдүн тизмеңиздер 3 башка болуп атат да. Ошон үчүн мен мына баарыңыздарга жалпылап туруп, азыр мына 3 кат алып келдим, үчөөңүздөргө тең бир эле тизмени. Азыр ушуну убакыттан пайдаланып туруп сиздерге тапшырып койсом, ушуну киргизип берсеңиздер, суранчы. Рахмат чоң.